Коронавирустан коргонуу үчүн коюлган блокпосттор, мектептердин, бала бакчалардын жана жогорку окуу жайлардын жабылышы, кафе, ресторандардын жана кинотеатр сыяктуу коомдук жайлардын ичиндеги чектөө, маал-маалы менен көчөлөрдү залалсыздандыруу. Мунун баары коронавирусту болтурбай коюуга жардам бере алган жок. Атайын түзүлгөн комиссиянын тыянагында республикалык штаб коронавирустун өлкө аймагына жайылып кетээрин эске албай, чектөө жолдору менен гана алектенип туруп алган. Курчавалда деген оперативность аябай эле баалуу нерсе да, ошон үчүн протокол ушинтип кичине кечирээк келип калды. Конечно, ошол врачтар уже алар баардыгы күтүп аткан ошол протоколду. Анын үстүнө биздин комиссия айтканда, еще протокол кеч чыккандан кийин еще список лекарственных средств деген ал деле кеч болуп калды. Ошол врачтар үйрөнүп аткан. Даже современные модернизированные страны, скажем так, алар деле тоже үйрөнүп аткан. И биз деле ошолдун ичинде жүрөбүз да. Бизде кичине кечирээк болуп калды, ооба. Комиссия мүчөлөрүнүн баамында пандемиядагы массалык өлүмдү болтурбай коюуга мүмкүнчүлүк бар болчу. Республикалык штаб буга кечигип чара көргөн. Натыйжада ведомстволор аралык комиссия Кыргызстанда июль айынан ноябрга чейинки коронавирус менен пневмониядан 6000 тегерегинде адам каза болду деген тыянак чыгарган. Жалпы коронавирустан каза болгондордун жарандарыбыздын саны кескин бир нече миңге айырмаланып жатат. Бул айтып кете турган нерсе. Расмий түрдө берилген цифралардан бир топ көбүрөөк болуп, бир нече миңге көбүрөөк болуп атат. Абдан кеч болуп калган убакыт болуп калды да. Бул эми буну мен ойлойм тирештире тургандай, буну атай укук коргоо органдары тирештириш керек. Эмнеге мындай ситуация болуп калды? Эл көп каза болгон былтыркы июль айындагы дарылардын жетишсиз болушуна коронавирустан дарылоо боюнча протоколдун 1,5 ай бою колдонууга чыкпаганы себеп болгон. Иликтөө көрсөткөндө клиникалык протоколдун 3-версиясы май айынын башында даяр болгон. Бирок аны Саламаттык сактоо министрлиги 18-июнда гана бекиткен. Ал эми ошол протокол менен дарылоо тууралуу буйрук дагы 2 аптадан кийин чыккан. Ошентип керектүү дарылардын тизмеси фармацевтик компанияларга 1-июлда берилген. Мунун арты менен адам өмүрүнө маанилүү делген дармектер убагында келбей калган. Они должны были разработать клинические протоколы. Биринчи жана экинчи протоколго ылайык бейтаптар вируска каршы илдеттер менен дарыланып турган. Ал эми 3-чү протоколдо ал дарылар алынып, ордуна кан суюлта турган дары-дармек киргизилген. Анткени дүйнө жүзү апрель айларында эле коронавирус канды коюлта турганын түшүнүп калган. Бирок бизде ал протокол июль айында чыгып жатпайбы? Ошол кезде коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп кетти. Натыйжада вируска байланыштуу кырдаал курчуган учурда аталган дарылар табылбай калды. Комиссиянын иликтөөсүндө баасы 600-650 сом турган жеке коргонуучу бир костюмду мамлекет 6000 сомго сатып алган учурлар бар экени аныкталган. Ошондой эле оору күчөгөн маалда келип түшкөн медициналык гуманитардык көмөктү кабыл алуу жана аны эсепке алуунун так жана ачык айкын тутумунун жоктугу тууралуу жыйынтык чыгарылган. Көрсөтүлгөн жардам тууралуу жана ооруканаларга берилген гуманитардык жардамдар тууралуу маалыматтар ортосунда айырмаланган фактылар аныкталган. Расмий түрдө официалдуу келген помощь боюнча, ошол гуманитар жардам боюнча изилдеп кеткенде көпчүлүк түрдө учетко анан баланста алынганын берилген гуманитар жардамдын ортосунда мындай абдан көп айырмаланып кеткен учурлар болуп атат. Кээ бир ооруканаларга келген гуманитардык жардам базарларда сатылган фактылар чыгып атат. Ошондой учурлар болуптур. Жумушчу комиссия топтогон маалыматтар пандемия маалындагы мамлекеттик органдардын шалаакы мамилеси тууралуу корутундуу документти Коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталууда. Ал эми мекемелердин аракеттери боюнча 14 кылмыш иши козголуп, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы жана ички иштер министрлиги тергеп жатат. Айта кетсек, пандемиянын кесепеттерин иликтеген комиссиянын курамында дарыгерлер, ыктыярчылар, журналисттер жана коронавирустун курмандыгы болгондордун жакындары кирген. На сегодняшний день работы заведено. Премьер-министрдин биринчи вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков саламаттык сактоо тутумундагы актуалдуу маселелер боюнча кеңешме өткөрүп, өкмөт биринчи толкундан сабак алып, саламаттык сактоо тутумун модернизациялоонун жана эпидемиялык абалга жооп кайтаруунун так планын даярдашы керектигин белгиледи. Медицинские работники, наши врачи. Биздин врачтар, волонтерлор дүйнөнүн бир дагы мамлекети COVID-19 даяр болбогондугуна карабастан, адамдардын өмүрүн сактап калууга болгон аракетин кылып жатты. Учурда медиктерди жазалоо же жоопкерчиликти кимдир бирөөгө оодаруу милдети турган жок. Биз саламаттыкты сактоо тутумун модернизациялоонун жана эпидемиялык абалга жооп кайтаруунун так планын иштеп чыгышыбыз керек. Бул белгилүү убакытты алаары түшүнүктүү.
бирок аны азыртадан баштообуз зарыл. Артем Новиков белгилегендей, бүгүнкү күндө негизги милдет катары аталган маселелерди чечүүгө тыкыр кадамдарды иштеп чыгуу эсептелет. Көз карандысыз комиссиянын түзүүнүн максаты 2020 жылдын июнь-июль айларындагы түзүлгөн кырдаалдын себебин объективдүү талоого алуу, ошондой эле келечекте ушундай окуялардын алдын алуу максатында конкреттүү чараларды жана сунуштарды иштеп чыгуу болчу. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.